Урматтуу туугандар, бул мечитибиз Алланын үйүнү курган ар бир адамга Алла Таалам өзүнүн бейиштен орун даярдап үй салып коем деген өзүнүн убадасы бар. Ошонун сыңарындай ушул мечитти курган Равшан досубузга, ушул жерде иштеген усталарга, ар бир үлүшүн коскон адамдарга чоң ыраазычылык билдиребиз, рахматыбызды айтабыз. Элибизде ушундай жакшы жактарга үндөгөн, тарбиялаган үйлөрүбүз көбөйө берсин, мамлекетибиз өсүп өнө берсин. Ошол эле мезгилде элдин журттун арасында ар түрдүү адамдар болот экен. Кээ бир адамдар ошол мусулманчылыкты жабынып алып, мусулманчылыгыбызды башка нукка буруп кетейин деп аракет кылгандар дагы чыгып атат. Алардын баарына өзүңүздөр сак болосуздар деген ойдомун. Кудай буюрса баардыгыбыз туура жолдо элибиздин журтубузга чоң кызмат кылабыз деймин. Урматтуу эл журт, мамлекетибиздин башчысы, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич ошо ар бирибизди элге ак кызмат кылууга, элибиздин журтубуздун алдында жүзүбүз жарык болуп, кызматта болобузбу, кызматта болбойбузбу, эл арасында ушу жакшы жүрүүгө ар дайым бизди багыттап турат. Ошондуктан президентибиздин ар бириңиздерге, ушул жерде отурганыңыздарга жылуу саламын айтканга мүмкүнчүлүк бериңиздер. Жаңы заманбап бардык талаптарга туура келген, бүгүнкү күндөгү мына элибизге ыңгайлуу болгон бардык шарттары менен ушу мечитти куруп, мына Аллах Таала насип этип, Зулхижжа айынын мына 10 күндүгүндө ачыштыкка бизге насип этип атат. Мына 2 күндөн кийин Курман айтыңыздар менен бардыгыңыздарды куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Ушул мечит ынтымактын мечити болсун, достуктун мечити болсун, биримдиктин мечити болсун. Кудай буйруса ушул жерде карылар чыксын, алымдар чыксын, дүйнөдү дүңгүрөткөн, биздин Кыргызстандын желегибизди желбиреткен биздин жаштарыбыз өссүн, өнсүн. Аман болуңуздар, бар болуңуздар.